Ош шаарынын тургундары Алип оюндарын кайдан көрүштү? 11-август күнү түнү Олимпиадада кыргызстандык 3 спортчу оюн көрсөттү. Эркин күрөш боюнча Айсулуу Тыныбекова коло медаль алган болсо, Айпери Медет кызы коло медаль үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алды. Бокс боюнча 57 кг салмакка чейин рингке чыгып жаткан Мунарбек Сейитбек уулу финалда өзбек атаандаштарынан утулуп калды. Бул оюндарды Ош шаарындагы Алымбек Датка этнокомплексиндеги чоң экранда Ош шаарынын тургундары күзөтүп турду. Ондогон тургундар Айсулуу Тыныбекованын коло байгө үчүн оңой болбогон күрөшүүсүнө күйөрмандык кылып, алга сүрүп турушту. Андан соң Мунарбек рингке көтөрүлүп, өзбек атаандашы менен 3 мүнөттөн турган 3 раунддук беттешти өткөрдү. Калыстардын чечими менен 57 кг салмакка чейинки категориядагы чемпиондук өзбек боксчусуна ыйгарылды. Оштук күйөрмандар бул тарыхый беттешке күбө болуп, Мунарбекти алга сүрөп турушту. Олимп оюндарын көрүүгө Ош шаарынын мэри да келди. Кыргыз спортчуларын күйөрмандар менен чогуу тамаша кылды. Беттештен кийинки Мунарбек Сейитбек уулунун жеке машыктыруучусу Бегана Султанбаев беттеш тууралуу комментарий берди. Ката жылы кеткен жок, Мунарбек толук голдон келгенин жасады. Насип болбоптур, бирок Мунарбек аябай жакшы бокс көрсөттү. Мунарбек биз үчүн ар дайым чемпион. Кудай буйрса бул бокстун жаңы тарыхы, бул жеңиш менен эле токтоп калбайбыз. Кудай буйрса алдыда дагы кийинки олимпиадаларда Аллахым буйрса Кыргызстанга алтын медалдар келет деген ишеничтебиз. Bu iki sporcu birbirini yaxşı düşünüyor.